Ассаламу алейкум достор. Гүл универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздерге өзбек тамагы мампарды жасаганды көрсөтүп берем. Анда эмесе, бисмилла деп баштайбыз. Бизге 400 грамм кой эти, аны туздап алабыз дагы. Перец, кызыл перец жана кара перецтен себип, кичине приправа кошуп, жана соевый соустан кошуп, андан кийин бир пиязыбызды турап алып кошуп, аралаштырып, маринадтап коюп коебуз. Жана бизге бир жумуртка, 3 тишче чеснок, бир чоң сабиз, бир пияз, 200 граммдай капуста, укроп жана перец кошулат, туздалган же свежий болот. Эми камырын жасап алабыз. 200 грамм сууга бир жумурткабызды кошуп аралаштырып, 500 грамм унубуз менен камыр жасап алабыз. Өтө жумшак эмес, ушундай камыр жасап алабыз. Жана тыныктырып коюп коебуз. Эми этибизди кууруну баштайбыз. Чесногубузду кошуп, бир тегиз кууруп, 20 минуттага коюп коебуз жай отко. Ал убакта биз калган кошулмаларыбызды туурап даярдап алабыз. Мен бардык кошулмаларды 4 бурчта турап алам. Эми 20 минут өткөн соң бир пиязыбызды салып 1-2 минутта кууруйбуз. Андан кийин сабизибизди кууруп алабыз дагы 1-2 минутта. Эми капустабызды салып кууруп алабыз. Андан кийин перецибизди салып кууруйбуз. Жана укропубузду салып, ушундай кылып кууруп, баары жакшылап куурулгандан кийин 2 литрдей суу куюп алабыз. (20-30 мүнөттө бышып чыгат. Бышып даяр болду. Эми камырыбызды баштайбыз. Камырдын үстүнө көбүрөөк ун себип жаябыз. Калың кылып жайып алабыз. Мына ушундай кылып калың кылып жайып алабыз дагы. Андан кийин ушундай кылып бөлүктөргө бөлүп, майда кылып бөлүп алабыз. Эми жакшылап ундап ушундай кылып коюп алабыз дагы. Кааласаңыздар колуңуздар менен, кааласаңыздар бычак менен кессеңиздер болот. Бирок кол менен жасалганда даамдуу чыгат. Мына ушундай кылып кол менен жасап алабыз. Эгер убактыңыздар аз болсо, ушундай кылып майдалап кесип алсаңыздар болот. Камырдын калыңдыгы мына ушул жерде даана көрсөтүлгөн. Ушундай калыңдыкта жаясыздар дагы. Кесип аласыздар. Эми суубузга бир аз туз салып, кайнатып коюп коебуз дагы. Кайнагандан кийин камырыбызды салып бышырып алабыз. 15-20 минутта да бышат.
Бышып чыккандан кийин муздак суубузга салып алабыз. Мына ушундай болуп бышып чыкты. Эми үстүнө 3 столовый ложка суюк майыбыздан куюп аралаштырып алабыз. Камырыбыз даяр. Эми мампарыбыздын блинчигин жасап алабыз. 1 жумурткага 1 столовый ложка суюк май жана 1 столовый ложка сүт куюп, бир аз туз кошуп аралаштырып, андан кийин 1 чайный ложка унубузду салып аралаштырып алабыз дагы. Бышырып алабыз. Кааласаңыздар 2-3 жумуртка менен сүт кошпой деле жасасаңыздар болот. Даамдуу чыгат. Бышып даяр болду. Эми блинчигибизди узун салымка кылып турап алабыз дагы. Мына биздин даамдуу тамагыбыз ооз ачарга даяр болду. Орозоңуздар кабыл болсун. Сиздер да жасап көрүңүздөр, өтө даамдуу чыгат. Жакса, лайк басып, сурооңуздар болсо комментарийге жазыңыздар. Кийинки видеолорубузда көрүшкөнчө, ассалому алейкум.